Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Кыргызстан жыл башынан бери 21,8 миллиард сом карызынан кутулду. Жыл башынан бери Кыргызстан мамлекеттик карызды төлөөгө 21 миллиард 790,9 миллион сом сарптады. Бул туурасында экономика жана финансы министрлиги билдирди. Анын ичинен 11,2 миллиард сом тышкы карызды төлөөгө жумшалган. Былтыр ушул эле мезгилде мамлекеттик карызды тейлөөнүн суммасы 18,1 миллиард сомду түзгөн. Бул жылы Кыргызстан 37 миллиард 266 миллион сомунан кутулууну пландап жатат. Муну рекорддук сумма деп атаса болот. Бирок төлөө мөөнөтүн жылдыруунун эсебинен азайып да калышы мүмкүн. Жыл сайын насиянын төлөмдөрү өсүп жатат. Мисалы, быйыл январь-июлда эле 21,8 миллиард сом сарпталса, 2017 бир жылдык төлөм 20,6 миллиард сом болгон. Учурда мамлекеттик карыздын көлөмү 4,9 миллиард доллардан ашат. Булак абал чекиткейжи. Эмилбек Каптагаев: Аскар Акаев элдин бетине жаба түкүрүп кетти. Аскар Акаев келип элден кечирим сурабай элдин бетине жаба түкүрүп кетти. Мындай пикирин коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев билдирди. Аскар Акаев келип элден кечирим сурабай эле элдин бетине жаба түкүрүп кете берди го. Көрсө аялы, уул кызы, күйөө баласы эч нерсеге кийлигишпептир. Үй бүлөлүк башкаруу болбоптур. Өзү болсо комтөр боюнча оозун ачып эле олтуруптур. Өкмөткө ишенип, эл жердин ырыскысы тонолуп жатканын билбей калыптыр. Аксы дагы кыргынга дагы такыр тиешеси жок экен. Кыскасы сүттөн ак экен. Иши кылып эл күнөөлүү болуп калды бул жерде. Анын айтканы боюнча 2005 жылдын 24 мартында обужоктук кылып, козголоң кылып анын үй бүлөсү менен кууп салыптыр. Кыязы эмки келишинде кечирим сурагыла, ошончо жыл бозугунда жүргөнүм үчүн компенсация бергиле дейт окшойт, деп айтты коомдук ишмер. Булак Назар Ньюс чекиткейжи. Лукашенко жакында президенттик кызматтан кетээрин айтты. Беларусь өлкөсүнүн президенти Александр Лукашенко жакында президенттик кызматынан кете турганын жарыялады. Мындай маалыматты Коммерсант басылмасы жарыялаган. Лукашенко качан кетет дегендей төлгө салуунун кереги жок экенин айткан президент өтө жакында деп билдирген. Лукашенко ал үчүн мураскерине байланышкан маселе эң олуттуу экенин да айтты. Беларусь эли кимди шайласа ошол президент болот. Чындыгында эле ошондой. Чынын айтсам, мен позициямды аныктай элекмин. Албетте бул маселени карайм. Бул түбөлүктүү кызмат эмес да, деген Лукашенко. Эске салсак, буга чейин уулдарынан мураскер даярдабаганын айтканы бар. 66 жаштагы Лукашенко Беларусь өлкөсүн 94 жылдан бери башкарып келет. 2001, 2006, 2010, 2015, 2020 жылдагы президенттик шайлоолордо жеңишке жеткенин жарыялаган. Акыркы шайлоонун жыйынтыгы жарыялангандан кийин Беларусь өлкөсүнүн аймагында нааразычылыктар менен коштолгон бир катар толкундоолор болду. Булак Назар Ньюс чекиткейжи. Жириновский Кыргызстан менен бардык мамилени токтотуу талабын койду. Бул тууралуу Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты өзүнүн телеграм каналына жазды. Кыргызча эмес, орусча жооп бергени үчүн Киргиз кассирди калькулятор менен бетке чааптыр. Украинадан баштап Орто Азияга чейинки мурдагы советтик өлкөлөрдө ар бир акмак орустарды өлтүрүп жатат. Качанкыга чейин биз бул нерсеге чыдайбыз. Эртең Киргизиянын элчилигинин алдына пикетке чыгып, бул мамлекеттеги элчибизди чакырып алуу, бардык экономикалык мамилелерди токтотуу талабын коебуз, деп жазат Владимир Жириновский. Булак Наждак чекиткейжи. Кытайда Турсунтай Салимовтай адамдарды атып өлтүрөбү? Мурдагы бийликтин тушунда Мадина базарынын ээси экс-депутат Турсунтай Салимов оор кылмыштарга шектелип, камалып кетээринде качып кутулган. Эми ушул эки буттуу жандык жаңы бийликтин келиши менен Кыргызстанда тайраңдап жүрөт. Мындайларды Кытайда атып өлтүрөөрү жалганбы? Эмне үчүн Турсунтай Салимовдун кылмыш иштери дыккат тергелип, коомчулук астында ачыкталбайт же майлап койгонбу? Булак Азия Ньюс гезити. Достукту бекемдеди. Рахмон Борбор Азия башчыларынын атайын сыйлыгына ээ болду. Тажик лидери бул сыйлыкка региондогу достук жана коңшулук жылуу мамилелерди бекемдеп, кызматташтыкты күчөткөндүгү үчүн татыктуу болгону айтылат. Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын саммитинин алкагында Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон ардак белгиси менен сыйланды.
Маалыматка караганда атайын сыйлык Рахмонго Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттеринин катышуусунда тапшырылды. Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов салтанаттуу иш-чарада тажикстандык кесиптешчи Эмомали Рахмонго Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын ардак белгисин тапшырды. Тажик лидери бул сыйлыкка региондогу достукту жана коңшулук жылуу мамилелерди бекемдеп, кызматташтыкты күчөткөндүгү үчүн татыктуу болду деп айтылат кабарда. Рахмон бул сыйлыкты алган алгачкы президент экени айтылды. Белгилей кетсек, Борбор Азия мамлекет башчыларынын консультативдик жолугушуусунун алкагында Борбор Азия өлкөлөрүнүн аялдарынын диалогу жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн экономикалык форуму болуп өттү. Булак Спутник Чекиткейжи. Төлгөчү Света Тойгонбаева, Жапаров, Ташиев, Матраимов күзгү өзгөрүү тууралуу айтып берди. Редакциядан төлгөчү Света Тойгонбаеванын саясатчылар тууралуу айткандарын айрым ММКлар чыгарып эле келе жатышат. Анын айткандарынын көпчүлүгү төп келүүдө. Алакан биз редакциясына Касым Жумаш аттуу адамдын Света Тойгонбаева менен болгон маеги келип түшкөн. Светайым президент Садыр Жапаров, анын кандосу УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиев, Раим Миллион атыккан бажы кызматынын төрагасынын мурунку орун басары Раим Матраимовдун келечеги жана күзүндөгү өзгөрүүлөр тууралуу айтып бериптер. Маек эч өзгөртүүсүз берилди. Камчыбек Ташиев тууралуу: Саламатсызбы Светайым? Адаттагыдай эле өлкөдөгү кырдаал жана жогорку кызматтагы адамдар тууралуу төлгөңүзгө кеп кезегин берсек, азыркы тапта Кыргызстанда экинин бири болуп турган Камчыбек Ташиев тууралуу эмнелерди айта аласыз? Ташиев учурда өлкөгө жардамын тийгизсем, элге көрүнүп оозго алынсам дегенден эки көзү төрт. Анткени менен анын жасаган иштеринин биринен да майнап чыкпай айласы алты кетип жатат. Мында кара дуа бар. Бул киши мамлекеттик кызматтан да ден соолугуна көбүрөөк көңүл бурбаса болбой калган. Негизинен жолу ачык, бирок келишпөөчүлүктөр бул кишини аттап кете албайт. Элдин пикири менен эсептешпесе, анын акыркы аянычтуу бүтүшү ыктымал. Ишине тоскоолдук жаратып коюшу мүмкүн деген аян түшүп жатат. Бул адам эл менен сүйлөшүш керек. Өзүн билемдиги болбойт. Ташиевдин душманы азыр аябагандай көп болуп турат. Көрө албагандар өтө көп. Кара пиарда болуп жатат. Анын бир оңдуу иши тууралуу мага эчтеке түшкөн жок. Ал биринчиден жанындагы чөйрөсүндөгү адамдарын тазалашы керек. Экинчиден баласы, бир туугандары кылган иштери. Ташиевдин аброюна урулуучу сокку болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бул киши ушундай иштердин алдын алуусу керек. Анан дагы Камчыбек Ташиев машинага түшпөсүн, ага андан кырсык күтөт деген аян келип жатат. Машинадан сак болушу керек. Садыр Жапаров тууралуу: Светайым, президент Садыр Жапаров тууралуу эмнелерди айтып бере аласыз? Эми Садыр Жапаров негизинен жаңы конституцияны ишке киргизем деген аракетте болуп жатат. Аракети жакшы болгону менен саясий күрөштө жалгыз болуп калууда. Ошондон улам аракеттерине майнап чыкпайт. Ал эки чоң мамлекет менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жардам сурайм деп турат. Мага түшкөн аянга караганда ал баягы эле Россия менен Кытайдан карыз алат окшойт. Президент чоң долбоорлорду ишке ашырып, чет жерде жүргөн мекендештерге жумуш ордун түзсөм деген ойлору бар. Бирок ал ойлогон нерсени ишке ашышы өтө кыйын. Анткени жанындагы кеңешчи, жардамчы кадрлары алсыз. Ошол себептөө бул эми күчтүү кадрларды айланасына топтошу керек. Садыр Жапаровдун көп учурда башы ооруйт, кан басымы көтөрүлгөн учурда болот деген аян болуп жатат. 1,5-2 жылдар аралыгында анын жүрөгү ооруп калышы мүмкүн. Ден соолугуна кам көрүшү керек. Бул Кыргызстанды колдон чыгарбай сактап калып, өнүктүрүп өстүрүү үчүн ден соолугуна кам көрүсү керек. Келечекте тагдыры кандай болот? Тагдыры мурдагыдан да татаалдашы мүмкүн. Чоң тоскоолдуктар күтүлүүдө деген аян келип жатат. Ошондуктан Садыр Жапаров ар бир кадамын жетип өлчөп, биргесип жасоо керек. Аны мурда эл колдоп турчу. Азыр болсо бут тосуулар, көрө албастыктар аябай көп болуп жатат. Мен буга чейинки президенттерди да айтып келгем. Эми да айта берем. Анан жакын арада бир диний жактан келишпестик пайда болот. Күзүндө чоң өзгөрүү болот деген имиштер болууда. Бул боюнча эмне айта аласыз? Кыргызстанда сентябрь-октябрь айларында чоң өзгөрүү болуп кетиши күтүлүп жатат. Ошого чейин булар эл менен сүйлөшүүгө барышы керек. Боло турган кырдаалдын алдын албаса, анын аягы жаман болуп калышы мүмкүн. Булар эл менен иштешкен жок, толук кандуу элдин пикири менен эсептешпей жатат. Мисалы Кыргызстанга кирген киреше тууралуу мен эч кандай аян көргөн жок. Мага акыры жок деген гана аян келип жатат. Ошондуктан бул киши жол аштыруусу керек. Кыргызстандын келечеги дей турган болсо, баардык адамдарды тартуу керек. Аларды Акаевчи, Бакиевчил, Атамбаевчил жана башка деп бөлбөшү керек. Бул мурунку бийликтен, бул оппозиция, бул башка дегенде эч нерсе бүтпөйт. Андай аракеттер токтобосо өзүнө эле чекесине чыккан чыйкан болот. Кылган иши башынан муш болуп, кийин өлөрчү өкүнүп калат. Эгерде Кыргызстандын элин ынтымакка чакырбаса, жаман акыбалда калып калабыз.
Райымбек Матраимов тууралуу. Света айым, Райымбек Матраимовдун бийлик менен кандай мамиледе болуп жаткандыгы тууралуу айтып бере аласызбы? Түшкөн аянга карата айтсам, Райымдын жолу ачык. Анын көп асыл ой максаттары бар. Ал кыргыз элиме жардамымды берсем деген ойлору менен жүрөт. Келечекте эки имаратпы айтор бир курулуштарды курсам деп жатат. Ал бийлик бутагына келиши күтүлүүдө. Жолу бийлик тарапка ачык болууда. Азырынча Матраимов өзүнүн иштери менен алектенип жатат. Аны бийлик баары бир актайт. Маектешкен Касым Жумаш.